Dindегі улуулардын жашоосун карасак, Кур'ан Керимге өзгөчө көңүл бурган, Кур'ан Керимдин бети ачылбастан алардын күнү өткөн эмес. Мына ошол диндеги улуу инсандардын бири Икрима деген улуу инсан өткөн. Ал ушунчалык Кур'ан Керимге мухаббат кылчу экен. Качан Кур'ан Керимди окуурда, Кур'ан китепти колуна кармап туруп, анан аябай таасирленип, мен кимдин китебин колума кармадым мен? Хада каламу Rabbi, бул менин жаратуучу Раббимдин китеби деп бир канча ирет кайталап, анан өзүн жоготуп жыгылып калчу экен. Демек Кур'анга болгон мухаббаты, Кур'анга болгон сүйүүсү ушунчалык болгон. Алар Кур'анды Аллахтын сөзү деп, Кур'анды окуган учурда мен Аллахтын сөзүн окуп жатам деп сыймыктанып окуган да. Демек, сиз менен биз Кур'анды окуганда жөн эле окубай, балким Аллах Тааланын улуу сөзүн окуп жатам деп сүйүнүп окушубуз керек экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям берекелүү хадистеринде бул Кур'ан Керимдин түрдүү пайдаларын айтып өткөн. Мына ошолордун биринде сүйүктүү пайгамбар алейхиссалам мындай дейт: "Иqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi." Силер Кур'ан Керимди окугула. Силер Кур'ан Керимди окугула. Кыямат күнү болгондо Кур'ан Керим шапаат кылат, ортомчу болуп болушат Кур'ан окуган инсандарга дейт. Дагы бир хадисте келет: "Ал-Кур'ану худжатун лака ва алейк." Кур'ан сенин пайдаңа болушат же сенин зыяныңа тартышат дейт. Кайсыл инсандар Кур'анды алдына койсо, тактап айтканда амал кылса, аны чаңдатпай сүртүп, аны тазалап урмат кылып окуп турган болсо, Кур'ан аны түбөлүктүү жаханнамдан куткарып кетет экен. Ортомчу болуп, ал инсандарды Кур'ан Керим тозоктон куткарат экен. Пайгамбар алейхиссалам берекелүү хадисинде айтат: Кур'ан канчалык адам баласына болушса, канчалык шапаат кылса, эч бир пайгамбар дагы, эч бир инсан дагы, анчалык эч бир периште дагы болуша албайт дейт. Демек, бул Кур'ан Керим сиз менен бизди тозоктон куткара турган улуу китеп, улуу амал. Ошондуктан сиз менен биз Кур'ан Керимди окуйлу. Кабырда дагы периштелердин сурагынан сиз менен бизди тосуп болушат экен. Сулуу келбетте келип, ошол маркумга кайрылат: "Сен мени тааныйсыңбы?" дейт. "Жок, мен сени тааныбайм. Биринчи жолу көрдүм" дегенде жана Кур'ан Керим айтат экен: "Мен сен окуган Кур'анмын. Кээде сен үнүңдү чыгарып окусаң, кээде ичиңден үнүңдү чыгарбай окугансың. Мен сени шапаат кылам, мен сага болушам. Сен бейишке киргенге чейин, тозоктон кутулганга чейин мен сени таштабайм. Мен сенин досуңмун" дейт экен. Ошондуктан Кур'ан Керим канчалык талашып тартыша турган болсо, эч ким андай талашып тартыша албайбы? Демек Кур'ан Керимди окуңуз, кыямат күнү сиздин тарабыңызды талашып, сизди бейишке алып кирсин да. Кур'ан Керим сиз менен биз үчүн ушундай шапаат кылат. Кур'ан Керимдин шапаатында эч бир шапаат жок. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, улуу Кур'ан Керим түшкөн айда, Рамазан айында көп Кур'ан Керимди окуйлу. Бул Кур'андын ар бир тамгасы керек болсо толук жакшылыкка барабар. Эгер бир рекет окуп, экинчисин окубасаңыз жарабайт. Эртеден кечке орозо кармап, оозуңузду ачып алсаңыз кечке амал жарабайт. Амал толук болбойт. Зекет жана башка бардык амалдар качан толук аткарылганда толук болот. Бирок Кур'ан Керим андай эмес. Кур'ан Керимдин ар бир тамгасы толук он жакшылыкка барабар экен да. Bir hadiste gelet: "Man qara harfan min kitabillah falahu hasana." Kimdegi menin kitep, Allah Taala'nın kitabinden bir hadis, bir tamga okugan bolsa, aga jakşılık yazılat deyt. "Wal hasanatu bi ashri amsalha." Bir jakşılık 10 jakşılıkka barabar deyt. "La aqulu alif lam mim harf." Alif lam mim bir tamga dep aytpаймын deyt. Alifun harfun ve lamun harfun ve mimun harfun. Har bir tamgası özünчө deyt. Эми элестетиңиз, Кур'ан Керимде канчалаган тамгалар бар? Миңдеген тамгалар бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим десеңиз 19 тамга экен. Ар бир тамгасы 10дон көбөйгөндө 190 жакшылык сизге ушул сөзгө эле бир аятка эле берилет. Ошондуктан улуу Рамазан айында Кур'ан Керимди окуганчалык эч бир соопту андан өткөн амал жок экен. Бардыгыбыз иншалла ниет кылайлы, Кур'ан Керимди басып, ар бир жерде туруп, отуруп, ар бир жерде Кур'ан Керимди окуйбуз деп ниет кылып коелу. Силердин араңарда эң жакшы инсан Кур'анды үйрөнгөн жана башкаларга үйрөткөн дейт. Эмне үчүн Кур'ан үйрөткөн эң жакшы десе, себеби ал Аллах Тааланын сөзү.
Эми Аллахтын сөзүн окуган инсан ал үммөттүн эң артыгы экен да. Күндөрдүн биринде Умар радиаллаху анху Нафи кызматчысына айтты: "О кызматчым, Меккенин жетекчиси кылып кимди дайындадың?" деди. "Ибн Абзаны дайындадым" деди. "Ал ким болот?" "Биздин кулдарыбыздын бири." "А сен эмне Мекке шаарына сен кулдардын бирин дайындадыңбы?" деп ачуусу келди. Умар радиаллаху анху шашылбаңыз. "О Амирул Муъминин, Ибн Абза ал жөнөкөй адам эмес" дейт. "Ал кандай адам?" "Иннаху qaриул Qur'an ва алимун бил фараид." Ал деген Куранды жаттаган адам. Ал деген Аллахтын динин толук таза билген инсан дейт. Ошондо Умар радиаллаху анху анан сүйүнүндө ачуусу кетти. "Мен пайгамбар алейхисаламдан укканмын. Инна Аллаха ярфау би хадал китаби ахваман ва yad'u bihi akharin." Аллах Таала Куран Карим менен көптөгөн инсандардын даражасын көтөрөт, жана көптөгөн инсандардын даражасын түшүрүп коргулат деп укканмын дейт. Көрдүңүзбү? Курандын бир эле тамгасын окусаңыз 10 толук жакшылыкка барабар. Ар бир жакшылык асман жерден чоң. Эми ушул Куран Карим сиз менен бизге ушунчалык сооптуу болсо, ушунчалык сиз менен биз үчүн шапаат кылса, эми биз Куранга кайдагер мамиле кылганыбыз ал жакшы эмес. Кимдегин Куранды жаттаса, адалын адал деп, арамын арам деп билген болсо, анда тозоктон дейт өзүнүн жакын бир туугандарын, 10 инсанды тозокко барат деген инсандарды тозоктон жетелеп чыгып кетет экен да. Шапаат кылат экен Куран окуган, Куран жаттаган инсандар. Ошондуктан айтат, ар бир айылда бирден кары болсун дейт. Эгер болбосо анда баардык эл күнөөкөр болот дейт. Сиз менен биз Куран жаттайлы, Куран жаттоочуларга жардам берели. Жок дегенде балдарыбыздан, неберебизден Куран жаттаган инсандарды даярдайлы. Эми жана өзүбүз дагы канаттанып калбастан, балабыз Куран жаттаса, канаттанып калбастан биз дагы Куран жаттайлы. Себеби дагы бир хадисте келет. Кайсыл инсан дейт? Инналлази лайса фи жавфиhi шай'ун минал Кур'ан калбайтил хариб. Кайсыл инсан дейт? Курандан бир бөлүк дагы бир аят дагы жаттап алса, жүрөгүндө жатка болбосо, ал таштоосу жана кароосуз калган ташталган үй сыяктуу дейт да. Кароосуз калган үйлөрдү билесиз, капкараңгы болуп, коркунучтуу болуп, жин шайтан толуп алат. Ошондой эле Куранды окубаган инсандардын жүрөгүнө түрдүү азгырыктар, түрдүү васвасалар келет экен. Куран окусак сиз менен биздин жүрөгүбүз нурланат. Абу Хурайра радиаллаху анху айткандай, береке келет, берекесиздик кетет, үй бүлө көбөйөт. Ошондой эле Куран окуган инсандын үй бүлөсүнө периштелер келип, жин шайтандар качып кетет. Эгер Куран окулбаса анын тескериси болот. Аллах Таала ушул Куран түшүрүлгөн айда көп Куран окуганга мүмкүнчүлүк берсин. Эми бир инсан түндөсү түнү менен Куран аятын окуду, Ихлас сүрөсүн окуду. Таң атарда бир адам байкап калып, түнү менен Ихлас сүрөсүн окуганын укту дагы пайгамбарыбызга барды. О Аллахтын элчиси, куддум эле ал Ихлас сүрөсүн окуган инсандын амалын аз эсептеди. Кээ бир инсандар Куранды баштан аяк окуса, паланча деген түнү менен Ихлас сүрөсүн кайталап чыкты. Эми Куранды хатым кылса болбойбу же башка амал кылса болбойбу дегенде пайгамбар алейхисалам айтты: Ихлас сүрөсү Курандын 3/1 барабар дейт. Бир болот, Курандын баштан аягына чейин окуганда кандай сооп берилген болсо, ал соопко эч бир сооп жетпейт. Себеби Курандын ар бир тамгасы окулуп жатат. Эми сиз ошол Курандын 3/1 тете боло турган соопту Ихлас сүрөсүн окусаңыз жетип алат экенсиз да. Өзгөчө кимдегим Алла жолунда, мешитке келген учурда, умрага барган учурда, Аллах жолуна чыккан учурда, кимдегим Аллах жолунда 1000 аят окуган болсо, кыямат күнү пайгамбарлар менен, шейиттер менен, чынчыкылдар менен, солих инсан, жакшы инсандар менен бирге тирилет деп Бухари, Муслим китептеринде келет. Демек сиз менен биз Ихлас сүрөсүн окуйлу, Фалакна сүрөлөрүн окуйлу. Эң жакшы сүрө кайсы деп суралганда, мешиттен чыга элек мен сага айтып коёюн, эң жакшы сүрө Ихлас сүрөсү деп пайгамбар алейхисалам айтып кеткен. Хия саб'ул масани вал Кур'анул азим аллази утитуhu. Мага берилген улуу китеп деп пайгамбар алейхисалам сыймыктанды. Ошондуктан эми акыркы айта кетели. Куран Керимде бисмиллахир-рахманир-рахим деп турат. Куран Керимде канча мазмун айтылса, канча береке болсо, ошонун бардыгы тең Фатиха сүрөсүнө камтылган дейт. Фатиха сүрөсүндөгү бардык сөз бул бисмилла тамгасында, бисмилланын бардыгы бисмилланын ба тамгасында дейт. Ба деген эмне десе, ба деген васита, бул адам менен Аллахтын ортосундагы мамиле дейт да. Куран менен сиз менен биз Аллах менен болгон мамиледи соңолот экен. Куран окуу менен Аллах Таалага жакындайт экенбиз. Эми Куран сизди Аллахка жеткирет экен. Эми Куранда бисмилла эмне камтылган болсо, ошол бисмилланын басында бар, чекитинде бар. Тактап айтканда ал жападан жалгыз Аллах Тааланын заты дейт.
Аллах Таала жападан жалгыз, эми сиз Куранды окуңуз, мына ошол жалгыз заттын эң жакыны болосуз, эң сүйүктүүсү болосуз. Аллах Таала бардыгыбызга Рамазан айында көп-көп Куран окуганга, басып туруп Куран окуганга мүмкүнчүлүк берсин.